Көчмөндөр оюнунун эмблемасын тарткан, Бишкек шаарынын эмблемасын тарткан, ага. Колдоочусу болсо Манас жолу кармап кетмек, байлап кетмек. Жана манасчылар Манас айтып аткандай трансқа кирип кетесизби? Мойнундарына кыздар татуировка алганда билген, бул турмушка чыккан. Бул татуировкадан бул генерал, маршал, подполковник деген ошол экен, ошол татуировкадан жана тамга белги деп атат, ошондон билген. Жана көп айтып атат, бул кыргыздарга таандык экен ачылар. Ошон үчүн жана Саякбай Москвага барып жана күпүлдөтүп дүйнө жүзүн айтканда, ошол баягы которуп атканда берки орустар да айткан, чоң окумуштуулар, жай которбойлу кой, биз түшүнүп атабыз. Казактар дейт, силер ушул кишини көргөндүгүңөр үчүн бактылысыңар. Ачык эле Жусуп Мамай ачык интернетте катып айтты. Кат тааныбаган эл Кытай. Тамгалардын баардыгын хан. Ошол хандын баары биригип, ошол Манастын эмнесине бирик ошо алып карак ошол Карачар, Кабылан, Чолок Көкчүл, Арыстан, Асын ажыдарын көрүп, Кудай коноктоп сыйлап, атына да чөп берип, акыркы тамак ашын берип алып узатып. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы жан дүйнөсү таптакыр башка адамдар менен тааныштырам. Бүгүн артында көрүп атасыздар, өзгөчө сүрөт. Бул сүрөттү тарткан жөнөкөй адам эмес. Майрамкул Асаналиев бул эң мыкты сүрөтчүлөрүбүздүн бири. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизди көрүп атканыма абдан кубанычтамын. Ушу жан дүйнөмдө, дилимде агамын бир маек алсам деп жүрдүм эле, убакыт сааты бүгүн чыкты да. Анан сиз агам көчмөндөр оюнунун эмблемасын тарткан, Бишкек шаарынын эмблемасын тарткан, агам? Ошол тууралуу айтсаңыз. Эми бул Кудайдын буйругу. Ошол автор болуп калганыма өзүм аябай сүйүнөм. Бул чоң эми сүрөтчү үчүн бул чоң бакыт да. Аны деле мен ошондой болоюн деп пландаган эмесмин. Тагдыр. Ошол көчмөндөр оюнунун эмблемасы мына бүтүндү дүйнөгө жайылып кетти. Мына Бишкек шаары бул ордо калады, ыйык, Кыргыздын борбору. Ошого биздин ыйык Кабылан тотем болуп кеткени, кабыланып калганы мен үчүн бакыт. Эмнеге кабылан кылдыңыз эле агай? Кабылан бул кыргыздардын ыйык тотеми. Ошол көрдүм, ар бир тотемде бул тамга белги деп атпайбызбы? Бул жерде элдин мүнөзү жатат. Элдин култ мүнөзү жатат. Элдин момундай бир мүнөзү, жана үрп адаты, дүйнө таанымдарын баары тең ошол тамга белги менен байланышы бар. Көрдүм, аң сезиминде да чоң таасир бере турган чоң күч бар. Эми ошонун баары азыр ушул акырын ушул козголо баштады. Мен ошол маалда ошондой тилек кылып, анткени бул маалыматтардын баарын ушуну билген аксакалдардан уккам да. Ошон үчүн бул кабыланып кеткени бул мен үчүн чоң бакыт. Ал козголо баштады деген эмне деген сөз ал? Козголо баштады дегенде көрдүм, жанагы символика тамга бул дүйнөнү башкарат. Сөз менен мыйзам эмес деп бул Конфуций айтып атпайбы? Символика көрүп, Кытайлар атайын ажыдарды тотем кылып, жасалма түрдө өзүнө кабыл алып, азыр чоң империя түзүп кетти. Элдин духун көтөрүп атат. Жана улуттук аң сезим жанагы духту көтөрүп атат. Бизде чоң бир сыр бар. Биз ошондой тотемдер аркылуу өзүбүздүн духубуздан алыстап калганбыз. Кабылан дегенде бул Шамдагай баатыр, багынбаган жаныбардын элеси турат. Ошол аркылуу кыргыз көрдүм, ошол тотемди көргөндө канымдагы эс тутумду козголот. Мен ошондой Кабыландай баатырмын. Багынбаган, эркиндикти сүйгөн, ушундай адаммын деген сезим келет да. Ошон үчүн ар бир тамга, бул белги, символикалардын баары тең ошол адамдын эсине келтире турган ошондой чоң бир касиеттер бар. Ошон үчүн Конфуций бекер айткан жок да. Символика знаки правит миром деп. А не слова, не закон деп. Бул кыргыздын туусунда да көп мындай талашуулар жүрөт го. Ал сиз ошол тууга кандай символиканы жакшы билген адам катары? Мындайда көрдүм, эмне үчүн талашуу болуп атат. Ар бир адамдын өзүнүн жүрөгүндө ишеним бар. Ошол караганда эле ал каалайбы окуйт. Көрдүңбү, символика значит ошол жерде адис эмес адамдар жасаган. Жеке кызыкчылыгынын, жеке өзүнүн деңгээлинин негизинде жасаган, ошон үчүн адам кабыл албайт. Мисалы мен көп символикалар жасаганда, азыр бул көчмөндөр оюн жасагам да, дүйнө жүзүнө тарап кетти. Мисалы көчөдөн лимойлук кишини кармап болуп жагат дейт. Ал эмне үчүн жагат өзү деле билбейт. Анткени ал жерде кут тамга турат. Ал жерде ошол чоң энергия бар. Символикада энергия бар. Жана ажыдарды Кытайлар көргөндө көрүп, билбей туруп баш көтөрөт.
Ал билинбейт, ал окулбайт. Ошондой ар бир улуттун ошондой баасыз ошондой сезимдери бар. Ошол сезимге керек болсо өмүрүн бере тургандай ошондой сезим бар. Мына азыр бул украиндер менен орустар дагы азыр согушуп атпайбы? Бул жерде Украин деген дух бар. Ал деген улуу империя, ал духмуш ага карабайт, ал ошол үчүн өмүрүн берет. Ошол үчүн өмүрүн берип атканда да ага кайгырбайт, өкүнбөйт. Ошого сүйүнөт. Ошол дух. Ошон үчүн ар бир кичинекей эл болобу, чоң эл болобу, ар бир элдин ошондой өзгөчө улуттук сезими бар. Биз ошондой улуттук өтө ошондой баасыз сезимден алыстап калгандыгыбыз азыр ушул кесепет ошол болуп атат да. Ошон үчүн бул жана тотемдерди, белгилерди, орнаменттердин баардыгында ошондой күч бар. Мен кечээ тиги Назира карындашым айтып атып, жанагы Бакуда жүргөндө бир украин кыз кыргыздын орнаменти сыяктуу мындай эмени көйнөк кийип алыптыр. Ошону карап баягы ушунчалык сонун баягы кучактап өпкүм келди ошол кызды. Аны байкады. Мынтип карап немесе анан украин көрүп, ал да ошону байкады. Анткени мен калпак кийип тургам да. Калпак аркылуу биз экөөбүз тууганбыз дейт украин кыз. Көрдүңүзбү? Ошондо көп маалыматтарды айтты. Көрүп, жөнөкөй орнамент, ал жерде энергия бар. Биз көрдүм орнаментти караганда азыр көрдүм жанагы сен айтып атпайсың жанагы көрдүм эмени көргөн баягы адам баягы жүрөгү кабыл албайт. Жанагы скульптуралар болуп атат, адам карабай өтөт, энергия жок. Туркияда жанагы кыргыз күнбөсүндөгү кыргыздын скульптурасын көрдүңбү беле? Көрүп, ал жерде илбөө кыргыз болсо токтойт, карайт. Ошол башка элдер да карайт. Ошол скульптура аркылуу кандай эл болгон, баатыр эл болгон. Ошол өмүрүн сайып түрктөргө жардам берип кеткени, ошондой адамдык мындай баатырлык касиетти алып жүргөн мүнөзү бар экенин көргөзөт. Ошол ар бир кыймыл, ар бир жанагы добуш, музыка, мына азыркы музыкалар дагы болуп атпайбы, көрүп? Ошол музыкада да ошол улуттук ыргак бар. Ошол ыргакта жана бул тотем, тамга, белги, геральдика жана эн тамга деп атпайбы? Бул жерде элдин элдүүлүгү жатат. Ал ошого азыр элди кичине мында маани берип аткан. Тет жерде Чойнова тетиги бул Кабыландын эмеси аркылуу Манастын 1 жыл элеси деп атпайбы? Көрдүңүзбү? Ар бир элдин өзөгүндө ошондой улуу касиет бар. Ошондой бир мындай бир ошол касиетке аяр мамиле кылышкан да. Ошо кылыч кармап, найза кармап, жөнөкөй адамдын бетин кылып атпайбы? Көрдүм, ар бир элдин өзөгүндө ошол бизде дүйнөдө жок ошондой бир улуу күч бар. Улуу дүйнө бар. Ошон үчүн жана Саякбай Москвага барып жана гүпүлдөтүп дүйнөсүн айтканда, ошол баягы которуп атканда белки орустар да айткан, чоң окумуштуулар, "Жай, которбойлу кой, биз түшүнүп атабыз" деп. Көрдүңбү? Анан ал көрдүм, котормос жок. Ошондо таң калып атпайсың? Силер өзүңөрдүн тарыхыңарды, маданиятыңарды өзүңөрдүн жүрөгүңөрдө сактап келген бул эмне болгон дейсиңер деп атат. Башка элдер таң калып, азыр биз ошого таң калбай калдык да. Бул таң кала турган нерсе. Муну биз керек болсо бирок ойлонгон менен ой жетпейт. Ачык ачык керек. Ага баары биздин акыл жетпейт. Илимдин да деңгээли жетпейт. Бирок ошондой улуу күчтү биз акырын эң бараң кичине мындай кылтылдап ошого мындай маани бере албай атканыбыз өтө өкүнүчтүү да. Биз ошого мына Саякбай жаралып калганына мен аябай сүйүнүп атам. Ошон үчүн Муктар айыбыз айтып атпайбы? Казактарга барып манас айтыртып, казактар дейт, силер ушул кишини көргөндүгүңөр үчүн бактылуусуңар деп атат. Карачы. Тилек каршы мен көрбөй калдым, бирок мен үнүн угуп азыр жыргап атам да. Анан дагы жакшы, кыргызда айтат, жок жаман дейт. Азыр мына манасчылар күпүлдөтүп айтып атканы, жана дөөлөттөрдүн айтып атканы, азыр мына бул Назира айым жанагы ырыспайлар чыгып чечмелеп аткан, бул четин эле чечмелеп атат. Муну эгер тереңдеп келсе, илим дейсиң, илим эмес, билим дейсиң, билим эмес. Бул кайыптагы чоң бир баян болуп атпайбы? Бирок адамдын акылы бирок баары бир чак келбейт буга. Дүйнөсү муну кабыл алып, дүйнөлүк адамдын акыл, аң сезиминин казынасы деп атат. Дүйнөлүк деп атат. Кыргыз эмес. Бул чоң бакытты айланайын. Ошондой сөз болбосо сен эмне деген элдин сен мындай урпак экениңен сен ошондой адам экениңди сезесиң да. Ошондой чоң кут бар бизде. Сон. Агам, сиз Манас дүйнөсүнө дагы аябай кенен терең киресиз да. Бул дүйнө сизди арбап турганын себеби? Эми бул ар бир кыргыз терең киргенге аракет кылат. Анан ар бир кыргыз өзүнүн деңгээлинде ошого кирет. Бирок кыргыз ошол баягы код бар да, код кыргызга тиешелүү. Ошон үчүн бул композицияда көрүп жанагы Жусуп Мамай айтып атпайбы? Ааламдын ээси кыргыздар деп. Муну ошол дук керек антип айтканга да туура. Айымчын өзбек же татар же дунган деп айтпайт. Кат тааныбаган элди бул Кытай деп айтат дейт. Өзүнүн даңсасына жазылуу дейт. Ачык эле Жусуп Мамай ачык интернетте катып айтат. Кат тааныбаган элди Кытай дейт. Кат тааныбаган элди көрдүңбү? Конфуций. Ажыдарды тотем кылып алып, сен ажыдарсың деп анан билтигин империя түзүп атышат. Бул жерде көрдүң баягы
Бул жок эле кыргыз эмес, бүтүндөй ааламдын бүтүндөй пирдин пирлери колдоп атат Манасты. Жөнөкөй эле Илиамур жөнөкөй эле баатыр эмес. Миң кылымда, миң канча бир кылымда ошон Каныкени зар какшап атпайбы? Кайсы бир кылымда бул жаралабы же жаралбайбы деп. Бул ошондой Кудай тааламдан келген жанагы Кусейин Карасай атпайбы? Канкор дейт. Бул Кудайдан кийинки бийлик жүргүзө турган султандын султаны каны деп атат. Бирөөнү дагы канкор деп айтпайт. Көрдүңбү, бул тамгалардын баардыктын хан. Ошол хандын баары биригип, ошол Манастын эмнесине биригип атат? Акыйкатына, чындыгына, адамдык бийик сапатына. Бул баягы адамдык жанагы модель деп атпайбы? Жашоонун модели Манас. Көрдүңбү, бул жерде бул дүйнө азыктана турган, дүйнө керек болсо жүрөгүнө, ошо дүйнөлүк адамда жүрөгүнө актыкты киргизип, адам боло турганга мындай шарт түзө турган мындай чоң бир мындай жөрөлгөлөр бар да. Ошон үчүн бул Манас бул оюнчук эмес. Бул деген өтө ойной турган, ана муну мындай биз ошо оюнчук кылып атабыз да, көп жерде мына аргаш жерге жана Москвага жана шөлпөйтүп, кылыч карматып, найза карматып, бул уят. Бул ыйык нерсе ошондой туюк болот. Ыйык нерсе ошондой сырлуу болот. Ошон үчүн манасчылар акыркы мына Кабай Шабайлар дагы Манас деп айткан эмес. Манас деп кыргыз балагат койгон эмес, көтөрө албайт деп. Манас деп муну тамеки, арак-сарактын баарына кое баштадык. Бул ошол биздин акмакчылыгыбыз. Биздин ошо түркөй болуп, жанагы жан дүйнөдөн алыстап, жана айтматып какшап кеткен маңкурт болуп калган белгиси. Анткени ыйык нерсени ошо баягы айтып атпаймынбы, жана Кабай Шабай, Семетечи Сейдене апалар бир да жол биз манасчыбыз. Манас деп айткан жок, жомокчубуз. Айкөлүм, канкорум деп ошентип отурду. Ошол сөздү да айткан эмес. Анткени көрүп, биздин эски аксакалдар дагы мисалы көрүп, мисалы келиндери болуп калса, атасынын атын аятпайт да. Тергейт. Бул сыйлагандык, жана жүгүнүп коет, тилегиң берсин деп. Ар бир сөздү жана жест, мимикада ошол улуу маданият жатат. Ошо Манаста ошол биздин өтө бул дүйнөнү мындай бир керек болсо дүйнөнү мындай агарта турган, адамдыкка чакыра турган ошондой бир чоң бир мындай бир дүйнө бар да. Улуу зор дүйнө бар. Мен ошону бергенге аракет кылдым да бул композиция аркылуу. Бул жөнө кылыч кармаган найза эмес, жана жөнөкөй эле баатыр эмес. Мунун философиясында көрүп, жана Каныкей энебиз дагы көрүп башын байлап атат. Мунун колдоочусу бар экен деп. Эгер колдоочусу болгондо Каныкей энебиз эле жаа тартып атып салмак. Көрүп, жана кумаякты бак деп берип, анан кумаяк үчүн кабырга сындырып деп, анан бул баягы көрүп Манаста кетип калат да. Ошондо ичи күйүп артынан барып анан жаа тартайын дегенде, ошо алып кара кушун, Карачар, Кабылан, Чолок Көкчүл, Арыстан, ажыдаарын көрүп, бунун колдоочусу күчтүү экен. Бул канча бир кылымда бир жаралып турган адамдын сырттан экен. Муну өлтүрсөм мен оңбойм деп, Каныкей энебиз да бул өтө акылман да кетип калган. Ошонун баарын кечкен. Көрдүңүзбү? Тиги Коңурбайды алып экенин жиберип, кармап кел дейт да. Кармап кел, муну байлап кел. Муну алып тиги ким? Каракан айтып аткан көрөсүз. Өлтүрбөй кармап кел. Муну мен ордо кызга салып, тукумун бешиңе кан кылып шайлайм. Ана муну жөн эле баягы кармап келем деп ойлогон. Баягы бизде кыргызды баса калып жүргөн эмелер да. Баса калалы десе эле анан баягы тиги колдоочусун көрөт да. Ошондо анан барып анан тиги Караканга айтып атпайбы? Нес кара. Муну жөн эле барып кармай турган баатыр бул ааламда жок, ченде жок, колдоочусу күчтүү экен. Ошондо жана көз ачыктар ай жөн эле багынып берели десе ошондо эс болуп атпайбы? Эгер колдоочусу болсо Манас жөн эле кармап кетмек, байлап кетмек. Бул жерде чоң сыр жатат да. Жана колдоочуда жанагы бул жерде чоң сыр жатат. А эмнеге ажыдарды мындай астына тебелеттирип? Жок, тебелетилген жок, көрдүң дагы жуурулушуп атат. Жанагы айтып атпайбы? Айың менен күнүңдүн бир өзүнө бүткөндөй, асман менен жериңдин тиречине бүткөндөй. Асты жагын карасаң, ажыдаардын төрү бар дейт. Арт жагынан карасаң, 60 үрдүн сүрү бар дейт. Карачар, Кабылан капталына чамынып, Чолок Көкчүл, Арыстан жандай салып камынып, алып кара куш үстүндө канаттары калдайып, тырмактары арбайып, бул жерде кот жатат. Анан мисалы муну да орусча которо албайсың, эсиң койду. Мен тиги дастан салып кайтсам айт, кээ бир мындай сөздөрдү которо албай койдум, анан айт, алар муну которуш үчүн бир кылым жашаш керек дейт. Дастан салып кайтып атат. Анан кээ бир кыргыздын сөзүн кантип которосуң? Эмне деген код жатат анан мында? Эмне деп айтып атат бизге? Бул жерде ошол эсиңе кел деген нерсени айтып атат да. Ошол Манас аркылуу азыр бул мына кийинки азыр окумуштуулар да Манаска маани бере баштады. Бул жерде чоң бир биздин баш көтөрө турган, ошондо эл катары биздин баса турган, жөн эле мындай кыймылдап көзүбүздү ача турган чоң бир мүнөз жатат. Ошол мүнөзүбүздү жоготуп алдык. Бул жерде өзүбүздүн кыргыздын өзүнүн кырааты жатат, өзүнүн мүнөзү жатат. Биз азыр жарашпаган мүнөз
күчтү кабыл алып башка элдин кырааты менен келжиреп мыркылдап калдык да. Мунун баардыгы тең бул өтө бул руктарга бул жакпайт, элге жакпайт, дүйнө элине жакпаган нерсе бул. Дүйнө эл мисалы ошол нерсени, ошол колоритти көргүсү келет. Кыргызстанга ошол маалыматты азыр дүйнө эл болуп калды. Ошого келет. Ал сен бул азыр бизде андай мактана турган архитектура же мактана турган мындай бир техника жок. Алар именно ошол Манас дүйнөсүндөгү ошол касиетке кызыгып, ошону иликтеп келет. Биз ал немеден эми азыр 10 ылым артта калып калдык. Техникадан, илимден, билимден артта калып калдык. Европа өсүп кетти азыр дүңгүрөп. Биз жөн эле келжирип азыр биз жөн эле гербарий чогултуп артта калып калдык да. Эте өкүнүчтүүсү бул. Ошон үчүн биз азыр кеч болуп, баягы кыргыз айтат, эсиң барда этегиң жый дейт. Биз эртең этегибиз жый алсак кеч болуп кетет. Кийин өтө жанагы бул кемип калган рух кийин толтуруш кыйын болуп калат. Ошол болгон бир кылым ошондой бир жанагы маңкурттар пайда болуп, өзүнчө бир мамлекет жок болуп кетет. Мамлекетиң жок болуп кеткенде сен ал ыйманыңдын, сенин ал билимиңдин кереги жок болуп калат. Ошол эгемендүүлүгүң, өзүңдүн жанагындай чоң кыргыз деген Кудай Таалам берген ошондой ат бар, ошол атты жок кылбаш керек да. Ошон үчүн жанагы Муктар Аюзовду, Муктар Шахановду незнание Манаса не составит свадьба деп бул Айтматов менен эң жакын досу да. Жана Муктар Аюзовдор, Муктар Шахановдор Манасты терең түшүнгөн кишилер. Жана незнание Манаса не составит свадьба деп чоң поэма мен китебиме жазып берген. Ошондо жана баатыр жигиткөн жаатат, акылдуу, кемеңгер, күчтүү, сулуу, көрдүңбү? Анан баягы хан кызын берген атат да. Анан келип анан баягы ханга келип анан чакыр дейт, кыз да сүйүнүп турат, азыр мен тием деп. Анан сурайт, Манастан 4 сап билесиңби дейт. Ошондо башын шылкы эле дейт да. Хуже затаянно врага да башын чаптырып дейт. Сен Манас 4 сап билбегендик сен. Жана текебе айтып атат, никто болуп калган. Ошон үчүн ар бир кыргыз ал Манасты таанып алса, эгер Манас жүрөгүндө жок болсо ал жана азыркы тил менен никто да ал. Сен балекет билимдүү бол, балекет ыймандуу бол, балекет шундук бол, космоско түшүп кет. Ошон үчүн ар бир эл ошол көрүп азыр мына украиндер өзүн сүйүп атпайбы? Ошол эл экенин көргөзүп атат. Ал жерде ал ошондой сезим болот, ал коркунуч жок. Ошондой сезим ал ошол элди сактап турган улуу сезим. Ал өтө ыйык сезим. Ошон үчүн Манас атабыз ошол элге башын сайып атат. Өзүнүн жанын ошол кыргыз элине курман кылып атат. Көрдүңүз, бул үлгү. Биз ошондой болушубуз керек. Биз бул коркоктук, чыккынчылык жана жүзү каралык, адамдык жаман сапаттардын баары тең бул кыргызга өөн. Биз ошол сапаттарды азыр мына чыккынчылык, жүзү каралык, акмакчылык ошонун баарын азыр жаман сөз сүйлөгөндө кыргыз уялган. Оозуман жаман сөз чыгып кетти депчи. Бул өлүм менен барабар болгон. Биз ошондой көрүп, ошондой ыйык сезимдерди ордуна койсок, андан кийин башка эчтекенин кереги жок. Биз ошону кое албай, боолардын баары, боо композиция, оймо, чийме, боо тамга, орнаменттердин баары түбүндө ошол кыргыздын сен кимсиң, ким болдуң, ким болуп калдың, ким элең деген нерсени баягы адамдын сези козголуш керек. Көкүрөгү, мээси, бияк оңолуш керек. Бияк оңолмойун ал жасалма, эч убакта оңолбойт адам. Жана бүт бул шаардын баары хаос болуп аткан ушундан, элдин баары чирип аткан ушундан. Ошон үчүн ар бир улут ошол өзүнүн өзөгүнө кайтыш керек, өзүнүн кыртышын кармап калыш керек. Ошон үчүн мына жөнөкөй жана бушмендер дагы мен барып көрмөдүмбү? Өзүнүн улуттук бир бирдемесин эле жаап койду кожадан. Жалаңач келди. Анан мен ойлодум, ушул мындан эмне кеп чыкмак десем, ошонун немеси, лекциясы аябай кызыктуу болду. Тиги Франциядан, Италиядан келди, алар деле көптөр кызык болгон жок. Анан именно ошо бушмендик аябай кызык болду. Көрсө жөн эле талаада ооруп жаткан арыстан болсо, ошону айыктырып, анан жөнө курт кумурскадан өдө мындай ошого мындай үй бүлөсүндөй мамиле кылат. Адамдык ошону мен таң калдым да. Көрдүңбү, ошондой ар бир улуттун ошондой өзүндө өзөгүнөн бери калыптанып түптөлүп калган ошондой улуу илимдери бар, улуу дүйнө таанымдары бар. Бизде биз ошондой кур эмеспиз, бизде ошондой дүйнө тааным бар. Биз ошолорду эстеп, ошолорду ордуна коюшубуз керек. Агай, буларды тартып аткандачы, мындай төгүлүп келеби же кантип ишке ашырасыңар муну? Же башка жана манасчылар Манас айтып аткандай трансқа кирип кетесизби же кандай болот бул? Эми мындай чыгармачыл адамда баары окшош сүрөтчүлөр деле. Биринчи баягы эргүү келет. Ошол жөнүндө Саякбайды көпүлдөтүп угасың, жана кече күнү бул Назир айымдар менен жана мазарга барып келбедимби? Ал мазарга барганда именно Манастын ак кайыңы деген ыйык мазар экен да. Аякка барганда ошол жөнүндө ойлоносуң да. Мисалы мазарга барганда оюңду тазалайсың. Мисалы жөн эле баратканда мисалы Назир айым айткан оюңду тазала. Көрүп, бул жөн эле сабак. Ал сага мындай диктовать эткен жок да. Көрүп, оюңду тазалайсың, бир жерге келген оюңду тазалашым керек тура.
Манас жөнүндө ойлоно баштайсың, ошол окуяларды ойлоно баштайсың, Каныкей жөнүндө. Ошол окуялар баягы сүрөтчүлөр баягы элес келе баштайт. Анан эрип келип анан тартасың, келип мына бакай тартып атпайбы. Анан жана айтып аткан жанагы ой көп, жанагы бирдемени күпүлдөп атат да. Мына алып кара кош, мына ажыдар. Бул ажыдар ошол түйүндө бул жана көп айтып атат. Бул кыргыздарга таандык экен ажыдар. Бул азыр эң мараң азыр бул көчмөндөр ажыдар биздики, Кытайдыкы эмес деп атат. Анан бирок тиягын айтпай атат да, кыргыз деген нерсени айтпай коюп атат да. Анан ошон үчүн могу ажыдар, могу тотемдерди коюп аткан. Канча бир кылым өсө деле, балким бул сүрөт аркылуу биздин балабыздын баласы айтат. Мына алып кара кош ажыдар, кыргыздар тарткан турбайбы? Значит, ажыдар булар менен байланышы бар. Мунун түбүндө чоң тарых бар. Мунун түбүндө чоң көрдүңбү биз эмне болгон эл экенибизди бүт сыры жатат. Ошон үчүн тотем, тамга жана ин тамгалардын баарын кыргыздар, бул атайын ин тамгаларды коюп атпайбы? Мунун баары түбүндө чоң биздин тарых бар. Ажыдар бул мудрость, данышмандык дедилет Бул жерде деген бул ажыдар деген асманда дагы, жерде да, сууда да жүрүп атпайбы? Бул жан жаныбарлардын падышасы. Көрдүңбү жана кыргыздар жана татуировка, кыргыздарда биздин аталар татуировка кылган экен. Денесинеби? Денесине татуировка кылган экен. Моюндарына кыздар татуировка алганда билген, бул турмушка чыккан кыз. Бул татуировкадан бул генерал, маршал, подполковник деген ошол татуировкадан жана тамга белги деп атпайбы, ошондон билген. Жана кийинип келгенде бул маршал. Бул жүйнө таалым ошол жерден кабыл алган, эми кийин айтат ошонун баарын. Ошол жана эң биринчи шымды ким кийгизген, маданиятты кимден башталган, жана ин тамгалардын түбүндө жана Кытайдын иероглифтеринин түбүндө азыр мына акыркы аалымдар чечмелеп атпайбы? Кыргыздын сөздөрү келип чыгып атат. Мунун баарын эми кийинки болуп азыр эми баягы алып чыгат, мунун баары чыгат эми. Кыңгырыш иш 40 жылда чыгат дегендей болуп, ошон үчүн тамга, белги, тотемдин түбүндө чоң биздин тарых жатат. Биздин дүйнө тарых. Бул көп сүрөттөрүңүздө ушу кичинекей баланы баамдайм да, ал тургай КТРдин алдында турган айкелде дагы кичинекей бала турат го агай. Мына бул. Бул эмнени түшүндүрөт агай? Мисалы мен баягы ар бир чыгармачыл адам ошо жүрөгүндөгү каалоосун жасайт экен, ошону байкадым. Бирөө мажбурлап диктовать этпейт. Моуну тарт, тигини тарт, мен ятакка катчу, мен мону тарт дегенде анда ошол күнү сүрөтүң өлөт. Анан бул жерде көр, мына бул жанагы айтып аткан кабылан. Бир караганды көр, алып карагыш бала барып турат. Ортодо кабылан болуп, анан ажыдарга айланып турат. Үч дүйнө. Көр, биз ошол баладай тазаланганда, бала таза да. Живой эле бала таза. Чочогун чормойтуп, мына кыргыздан могу айдар чач. Анан бул ошол баладай тазаланганда, ошол перилер жылоолойт. Ошол элдин колдоочулары жылоолойт. Жана аксакалдар шыйкырып учуп кетти деп атпайбы? Бизде ошол колдоочу учуп кетти. Көрдүңбү ошол анан ошол бул көрдүңбү элдин ошол куту манас. Ошол тазаланганда кут келип анан бул колдоочулар сен жылоолойт деген философияда. Биз ошол адамдай адам болушубуз керек деп. Айтматов бекер айтат, адам болуу кыйын депчи. Адам болуу кыйын. Ошол Айтматов чыгармаларында ошол адам жөнүндө жазып атат. Эң биринчи. Ар бир чыгарманын түбүндө ошол кандай адам болуш керек. Жөнөкөй кыргыздын мүнөзүн жазып атат. Колоритин жазып атат. Ошондо кыргыздын музыкасы бар, көркөм дүйнөсү бар. Жөнөкөй эле мындай бир адамдык касиети бар да. Ошону жазган ал. Жөнөкөй эле Шекердеги айылдагы ошол кемпир, кесек, абышка ошондой аксакалдарды, данышмандарды жазган. Көрдүңбү, анан могу көчмөндөр оюнду көрдүңбү? Төбөсүндө калпак кийген кыргыз бүтүндөй ааламды. Ат деген бул кыргыздарда ат ыйык. Көр, Манастын аты ак кула. Ак анан кула. Коңурбайдыкы ал анан кара. Алмамбеттики сары анан ала. Ак, кара, сары. Эми баягы цвет да чечмеленет. Кыргыздар түз да чечмеленет. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн үчөө тең бирдей. Мисалы Саякбай атабыз эч убакта Коңурбайды жаман аттылаган эмес. Коңурбайды да Манаска теңеп ошондой касиетин ачып берип эмне деген. Көрдүңүзбү? Ошол тиги Манас атабыз Коңурбайды ыргыта саяганда дагы көрдүм, аны өлтүргөн эмес. Бул да ошол элдин ханы деп атат. Көрдүңбү, айкөлдүк бар. Ошол көрдүм тиги эмени алгараны кайра берип салып атпайбы? Ошондо Алмамбет келип, каңгыргы түтүп атпайбы? Эмне болгон Манас? Эмне бердиң аны деп. Жана мен алгараны мага берсең мен билбейт белем. Эми сен түбүң ошол Коңурбай жетет дейт. Эми айкөлдү, эмне деген адам ошо душманына өзүнүн атын берип салат. Ошондой кыргызда чоң айкөлдүк бар. Анан меймандостук бар. Эсептешпейбиз да биз. Эсептешпейт. Мисалы илгерки аксакалдар мен кичине четин көрүп калдым.
ал жолоочу келсе аны уруусун да сурабайт, атын да сурабайт, эчтеке сурайт, кудай коноктоп сыйлап, атына да чөп берип, акыркы тамак ашын берип алып узатып ийет. Эмне болгон эми түшүбөйт, сурабайт. Ал душманбы, баш кесерби, ал татарбы, дуңганбы, карабайт. Көрдүңбү, дүйнө таң кала турган. Мында арамдык жок да. Бул азыр караса, кетип барса карайт, сразу арамданасың, бул ууру болуп жүрөсүң. Наности деп да айтпайсың ага. Туура. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул кыргыз эли ушундай баладай таза эл болот да. Анан ошол нерсени баягы чакырып атам да, көрдүң баягы күн баш кылып, баягы күндөй башым көктө, бутум жерде деп. Бул орнаменттерде байкасаң, жана кыргыздын жанагы эмеси жатат да, жанагы төкмакындарды байкайсың. Ыргак. Ошол ыргак бул манасчыларда бар. Ыргак, анан жана көркөмдүүлүк, анан ар бир күпүлдөтүп айтып атпайбы, жөн сөздүн да маанисин жоготкон эмес. Ошол үчөө бир келген, жана Сакем көрдүм, манас айтып атканда ыргак. Анан жана көркөмдүүлүк, анан ар бир сөздүн дагы маанисинин күчү. Ошондо эл уюп калганда. Жана Айтматовдун эскерүүсү бар да, жанагы бир жерге барып манас күпүлдөтүп айтып атканда жаан жаап кетет да. Анан Айтматов тура калса, элдин баары эле арбалып калыптыр да. Жаныңды кереги жок, баягы аскан казаны эч ким унутуп калыптыр. Малдын баары калыптыр. Ошондой транска түшүрүп койгон дейт. Анан Айтматов жаан жагыча мен да уялганыма отурдум дейт. Эскерүүсү бар да. Ошондо көрдүм, ал элди алып койгон. Ошол окуяга жетелеп киргизип кеткен. Өзү да ошол ыйлап, күпүлдөтүп, бул жанда жаралап турган гений да. Көрдүңүзбү? Ошондо башка элдерде ушул Саякбай жөнүндө айткандарын угуп таң калган. Башка дүйнө элдерде таң калган. Жана орустун окумуштуулар көп немелерин ошол эскерүүлөр ушундай да адам болот экен депчи. Жана Айтматов ошол Кыргызстанда эң мындай бир гениальный адам деп кимди эскерет дегенде мен эмен айтып атпайм, мен Саякбайды айтып элем деп. Космонавттын бизге кереги жок, Саякбай турганда депчи. Саякбай менен космоско учуп кеткен да ал. Көрдүңүзбү? Биз эң чоң бактылуубуз ошо Саякбай күпүлдөтүп айтып калды. Балким Тыныбек жана Келдибектер, Балгоздор тукканда билбейм, анда баарыбыз эле космоско учуп кетмекпиз. Ала туккан жок. Биз Саякбайды угалы эле монтип жыргап атабыз. Анан алар тукканда билбейм. Мен кээ бир аксакалдарын угуп калып, манас айтып атып дейт. Үнү чыкпай калчу да, бирок эл ошого кирип кетчү дейт. Шыбырап калчу дейт. Көрдүңүзбү? Жанагы Келдибек айтып атканда, жанагы боз үйлөр кадимкидей кыймылдап, жана аттардын эмеси угулуп, дүүртү угулуп, ушундай жанагы эменин аксакалдардын эскерүүлөрү көрүп калган кишилер. Таң калганда. Биз Саякбайды көрүлө 30 асыр болуп, Тилерди көргөндү билбейм анда. Көрдүм, биз ошондой бир манасты жараткан, ошондой бир эми мактана турган немебиз бар да. Ошондой эл экенибизди, ошону азыр биз элди го өзүбүз ошону таанышыбыз керек болуп атат азыр. Өзүбүз билбей атабыз. Ошол өзүбүздөгү ошондой улуу дүйнөнү биз чамбай, ошого азыр көңүл бөлө турган учур. Өзүбүздү тааныбай атабыз деген ошол да агай. Ошол. Бул мен киммин? Бул Айтбекованын эле мени эмес, Айтбекова деген ал кыргыз да. Кыргыз деген ким? Кыргыздын касиети деген эмне? Ошонун баарын чыгарган бул мени тааныгандык деген турбайбы, Мисалы мындай, эгер бул духту алып чыккандайынчы, ар бир кыргыздын кызы өтө кымбат болот. Сен бир тал чачыңа киши дая албай калат. Анан айтат, бул кыргыздын кызы депчи. Ал айтпай эле түшүнүктүү болот да. Ошол ар бир кыргыз мындай калпак кийген киши уже ал эчтекеден коркпой калат. Ошого барат. Эгер духту койгондо анда коркуу сезим жок болуп кетет. Коркуу сезим жок болуп, адамдык ыйык касиеттерин бар сенде пайда болуп калат. Сен кишиге айтып атат, жаман ойлонбой каласың. Ошондо дүйнө эли сени сыйлай баштайт. Сенде ошондо арууланып, сенде билим да, даанышмандык, кемеңгерлик анын өзүнөн өзү пайда болот. Сен сүйлөгөндө да кырат, жүргөн турганың баары үлгү боло баштайт. Биз ошону коймойн, азыр үлгү жок. Акыркы жана айтып атпайм, Кусейин Карасаев, Түгөлбай Сыдыкбек, булар үлгү болчу. Акыркы Төлөгөн Касымбек, Жалил Садыковдор сүйлөп отурган жөнөкөй сөзү да улуттук колорит бар. Эч убакта мыркылда арабтын тили менен же башка элдин кырааты менен сүйлөбөйт. Башка элдин жомогун айткан уккан жокмун. Кусейинге сүйлөсөм, ой, Манаста мынтип айтат экен. Мисал кылганда сөз Манаста мисал кылып, анан бир окуяны айтканда дагы ошол окуяны жана жест, мимика менен, сөздүн кырааты менен ушундай таптап сүйлөйт. Жаның жыргайт да, тойбойсуң. Көрдүңүзбү? Алар ошол эски ошол кыргыздын колорити менен сүйлөп атат. Көрдүңүз? Азыркы бул Калканбай Ашимов деген аксакал бар. Ошондо ошол колорит бар. Байкайсыңбы, ошого бир барып сүйлөшсөң,
баары сөз таптап чүкөдөй болгонбу эми сөзүнүн шириндигин айтайлы бул кучактап эле ичинеме да мына ошол аксакалдар акыркылар калып калды эми биз караганда ошондой сүйлөй алабыз билбейм вопрос да жок болуп калды ошол эң коркконум ошондой азыр могу калкан болуп жакып мететтер кетип калды мен ошолорду атайын кээде укканы барчымын ар бир сүйлөгөн сөз жана бата бергендери таң каласың ушундай да адам болобу депчи жана азыр ал киши тирүү азыр сүйлөгөнүн көрсөң ширин анан таптап бирок сөзүндө чоң улуу күч турат кайдан табат билбейм кандай ошондой сөздү каяктан табат билбейм да биз мен кичине чыгармасам ээлирип кетебиз оюбуз кээде доттоп кетебиз кээде тигилер да таң каласың ошондой мындай бир калыпта туруп калыбынан жазбайт да ошондой мен ошолорду көрүп калдым да эски кишилерди ошолорду көрүп ошончо кичине мен бактым бар да ошолорду көрүп ошолордун сөзүн угуп ошолорду көргөндөн кийин адам өсөт экен адам өсүш үчүн ошондой үлгүнү көрүш керек экен а бизде үлгү жок да ошон үчүн ирип чирип аткан ошол үлгүнүн баары башка тескери башка элдин маданияты башка элдин келжиреген жана жомокторун айтып атып эл бузулуп кетти а тигилер көрдүм ошол элди акыркылар сактап калган а илгери ошол 3-түн бири аксакалдар мен көп тайган кыдырып жүрүп көп аксакалдарды байкап калдым да жана таласка барганда бир кара кабыл деген киши менен отуруп калдым ал да ошол эски ал окуган жок мага ошо академия жердин баарын тинтип окуган жок бирок сүйлөгөнүндө салмак турат ою жөн эле турган турпаты анан эшикке чыгып жана тайганга тамак берип анан кемпири менен сүйлөшкөнү тамашалаганы жыргалды да тим эле өзүнчө эле эгер камера болсо тартып коюп тарта албай калдым да ошол жөн эле бир күндүк эле жашоосу ал үлгү жөн эле сүйлөшүп отуруп самовар кайнатып чай ичип ат окуганы жөнөкөй эле мындай бирок мага ошонун баары үлгү болуп атты да азыр мен кээде ошондойлорду издейм кадимгидей бирок жок болуп кетти да тилекке каршы ошол мен чочуп атам да ошон үчүн жанагы бул пирлерди мен ошолорду булардан да көп уктум да пирде өтө чоң сыр бар акыркы бул Жанек Баатыр жөнүндө жана сүрөтүн тартканда сурадым да колдоочусу эмне экенсиң калтар түлкүнү кабылам деп айтты көрдүңбү ар бир адамдыкы болобу ар бир адамдыкы болот мына Курманжан энебиздики жолборс болгон көрдүңүзбү ар бир жанагындай баатыр бизде ошондо азыр бизде касиет жок да алар бизде жылоолобой калды да көрдүңүзбү бул жерде чоң сыр бар мисалы могу падыша боло турган кишиде эгер колдоочусу болбосо ал падыша кылбайт баш кетет ошон үчүн эски жана көзү ачык аксакалдар карап ошо колдоочусун көргөн жана Карачаар Кабылан жолборстору ажыдар сөзсүз ажыдар анан алып карагышы көргөндө төлгө ак сары башылгыл деп анан ошону хан шайлашкан эгер ошонусу көрүнбөсө баш кеткен ханды жөн эле чака туякты алып келип коюп анан бул хан деп макак куугдан коюп атпайбы бүт эл чирип атат көрдүңүзбү ошолду нарктан алыстап калдык да мен бүт санжыранын баарын азыр түбүн казып карадым хан шайлаганда ошол жагын карайм да анан ошондо аксакалдар карап эки жолборс чыгып экинен именно ажыдаар чыгып алып карагыш көрүнгөндө анан хан шайлашкан белги Манаста да ошол белги көрдүңбү ошол белгиси чыкпаса анда ал манас болмок ошол колдоочусунда ошол жишанасында бир ошол бул бизге таандык нерсе бүт хандардын баарында колдоочусу болот мен көп сурайм көп сурасам колдоочусу чыгат колдоочу чыкпаса ал хан болбойт ошон үчүн ошол кыргыздын түбүндө ошондой жишанасы бар агай бизде коркуу сезимин терең сиңирип атат да азыр эми башка маданиятта барчы баягы коркуш керек Кудайдан коркуш керек мындан коркуш керек деген нерсе эми коркуу бул төмөнкү вибрациядагы мындай жакшы деле сезим эмес да жакшы эмес сүйүү бийик сезим да эми коркуп сен бир күн жашай аласың бир эле секунд коркуп жашачы кандай болот анан жашоонун эмне кереги бар эркин кыргыз эркин болгон эркин сүйлөгөн эркин жашаган эл кыргызга таандык сезим да бул коркуп мисалы мына басканда да мүт баспайт да кыргыз мисалы хандар деген басканда басканы да башка жана Сулайман Султан байкадыңбы мынтип турбайт да деп көрдүңүзбү сүйлөгөндө дагы жанагы келжиреп бат сүйлөсө да муну дагы сөзүндө мааниси жок болуп жана комуз четкенде да келжирип жерсе четкен эмес эгер бул даремети жокпу билип четкен эмес ошо сөз сүйлөй турган киши атайын сүйлөткөн ошол жанагы көрдүмү акыркы эле боно жет аке бул үлгү көрдүм жана бийликке койгондо дагы тиги жанагы Садыр экен айтат балаңды койгой бул жөн эле бул мал карасын түкүнчөнүн баласы ошол жана эл камылгасын ошол билет сен ошону койгула деп
атайын ошол карап жана көзү тирүү ошол элге кызмат кыла турган балдар анын уруусуна эмесине карабайт, ошону жанагы Касым Тыныстанов, Жусуп Абдурахмановдор ошонун негизинде келген да. Биз азыр кандай болот? Биз жөн эле бай деп да айткан, жөн эле кызыл кулактар азыр комиссанттан бар эле болбоду. Бийликте турат. Ошо баласынын баласы ал эч убакта элге жакшылык кылбайт. Мына Бишкек мэринде бүт жанагы чака чуяктын балдары бар чогулуп алып отурат. Алар эч убакта мындай да жаманчылыкты көрбөгөн жакшылыктын баркын билбейт. Азапты көрбөгөн ал жакшылыктын баркын. Ошол балдар отурат. Алар эч убакта элге иштебейт да. Көрдүң, ошон үчүн жана жетакелер бийликке койгондо көрдүң, жанагы бүт ошондой адамдарды коюп атат. Бизде ошол система, бул система өлгөн. Агай, бул жокчулукту көргөндө, жаманчылыкты көргөндө адам тиги аркы дүйнөсүнөн мындай жетилеткен да. Мындай түпкө түшкөндөчү башкача болуп чыгат экен да адам. Анан ошон үчүн ошондойлорду шайлашса керек. Ошон үчүн жанагы Чыңгыз Ханды айтып атат да. Көрдүң, жана биз тиги көчөдөгү сары чычкандар каранып чечелек, анын балдары бекер окуп келип калды. Көрдүң, булардан баары бир ошол империя ошончо таркалып атат. Алар сары чычкан жеген жок да. Алар казак ата түшүп бар болду да. Көрдүң, ошон үчүн килтеген империя таркалып кетти. Ал эч убакта Чыңгыз Хандай алар күчтүү боло албайт, алардын балдары. Ал анткени Чыңгыз Хан көргөн азапты көргөн жок. Чыңгыз Хан көргөн тозокту көргөн жок. Жокчулукту көргөн жок да. Ал жокчулукту көрбөгөн адам, азапты көрбөгөн адам, ал эч убакта кишиге жакшылык кыла албайт. Жокту көргөн адам түшүнүк жок да. Ток бала менен ачык бала ойнойт деген. Көрдүңбү? Ошон үчүн жана биздин азап ошондон болуп атат. Ошон жана бийликке жалаң бүт ток балдар келип алып, алар деген элдин маселесин түшүнбөйт да. Көрдүңбү? Ошон эл өзүнчө бөлүнүп калды, тиги өзүнчө мамлекет болуп, өзүнчө эле жыргап атат алар. Аларда адамдык аң сезим деген жок. Эгер ошончо Касым Тыныстанов, Жусуп Абдурахманов бүт баары өмүр байын иликтирсек, булар эл иштеген. Анан ошондой жанагы азап болуп, ошолордун негизинде, ошол биздеги эле тегерегиндеги жанагындай дээринде биягы жок адамдар ошол аттыртып таштаган да. Эми бул кайталанбаш керек. Ошон үчүн бул эл козголуп, бул элге керек. Эл өзү козголуш. Агай, жана сөзүңүздө минтип айттыңыз да, бул Манастагы окуя кийинки Кенже эпостордо да кайталанып атат депчи. Ал неден улам дейсиңер? Мен ошону таң калып атам. Мен могу мына Семетей менен Айчүрөктө, Семетейде тиги Айчүрөккө бараткан окуя Курманбекте кайталанып калып атат да. Ошо Курманбекти көрүп кайра Канышайга барып атат да. Ошол окуяга окшош да. Карасаң, кайра ошол окуя кайталанып, анан ошол нерсе кайра Шыдакбекте да кайталанып атат. Ушул окуялар. Анан Шыдакбек да өлгөндө тиги энебиз качып атпайбы? Төркүнүнө качып атат да. Анан кээ бир бул тотемдердин түбүндө дагы карасаң, жанагы мына бул бугуда көрдүңбү? Жанагы Канеке энебиз Букарага качып баратканда талаада калат да, муну Уркаш атам айтып берген. Кийин байкуш келип алып, тердеп кургап, транска түшүп айтып берген да. Ошондо тиги азыр да эсимде. Алтын мүйүз ак марал туура тартып баланы эмизип турган көрүнөт депчи. Баягы чыйырды менен Канеке энебиз баягы чынар терек уктап калып, ачка эмчегин жара чаптырып, 2-3 күн талаада ачка калат. Анан уктап кетип бир көзүндө чочо ойгонуп кетсе, Семетей жок. Кокуй деп караса, алтын мүйүз ак маралды эмип атканын көрөт. Канеке энебиз. Барса боргулданып, оозуна сүт агып, тоюп алыптыр. Анан чуркап барып Канеке энебиз баса калса эле, анан кайып болуп кетет да. Анан ушул таң көрүп бул Семетейдин колдоочусу алтын мүйүз ак марал турат деп. Жана тотемдердин келип чыгышы. Жанагы мен тиги Африкага барганда дагы силер кайып менен байланышкан эл турбайсыңар деп атпайбы? Бул жанагы бул Манас бул кайып илими. Жана саякбайлар кайыптар менен таанышып, Семетей тиги Манас менен жүргөн кайып. Ошолор менен тиги Канекенин колуна жанагы даам сызып, ошолор менен устукандашып, жана сыргактар менен кошо туруп, кайып менен аралашып жүрбөйбү? Бул эми адамдын акылы чак келбейт, көө бирде ишенбейт болуш керек. Көрдүңүзбү? Бул чоң дүйнөнү менен кабарлашып, ошолор менен сүйлөшүп, анан жана күпүлдөтүп айтып аткан. Ошол өлүп баратканда дагы акыркы эмеси болуп атканда Манас айтып каза болуп атпайбы? Саякбай атабыз. Бул өтө чоң нерсе да, чоң дүйнө. Эми муну баягы айтып атпайбы, адамдын акылы чак келбейт. Биз ошондой дүйнө менен кайып менен аралашкан элбиз. Ошол кайыптын сүтүнө эмип калган элбиз. Ошол бизде баягы кан бар да, кут бар. Мунун баары жөн айтылган эмес. Кийин жана Шыдакбек атабыз качканда дагы ошол бууларга кирип кетип, буулар ошол тукумду сактап калып атпайбы? Көп картер кайталап аткан, ошол таң калып атам. Тотемде ошол сыр бар. Балким көрдүм, бууларга кирип тукумду ошол жактан сактап калды. Ай, балким кайталанып аткан себеби баягы энесинин тагдырын деле, кызы деле кайталап
атасынын тагдырын деле баласы кайталай берген жашоо турмушта деле бар экен да ушул нерсе. Бирок психологияда окуп келсең, бул деген бир демкени баягы чече албаганда улам кийинкиге дагы кайталанып кете берет экен да, урпактан урпакка өтүп. Демек биз балким бир ошол сынактан өтө албай аткан же бир чече албай аткан түйүнүбүз бардыр. Мисалы үчүн бул ажоолордун деле кайра эле бир тагдырды кайталай бериши Кыргызда. Бул дагы бир нерсени түшүндүрөт. Демек, балким туура бир нерсени жасай албайт окшойбуз да бир. Көрдүң, мунун баардыгы Кудай эмнени айтып атат түшүнбөй. Биз ошону түшүнбөй атабыз да, түшүнгүбүз келбей атат. Анткени биз маңкурт болуп калганбыз да. Тияктан балким маалымат берип атат, биз укпай атабыз. Анткени биз дөпүрөс болуп калганбыз. Биз пенде болуп калганбыз. Эсиңе кел деп эле тиякта маселе жок, маселе бизде болуп атат. Аякта эч маселе жок, Кудайда да маселе жок, эч кимде маселе жок. Ар бир адам өзүндө маселе болот. Ошон үчүн ар бирибиз эми козголуп, ойгонсок, анан маселе чечилет. Козголмойун биз эч жакта маселе чече албайбыз. Ошон үчүн ошондой ар бир улуттун ошондой өзөгүндөгү ошондой чоң улуу дүйнөсү бар да. Биз ошону сакташыбыз керек. Ал айтып атпайбы, ал өмүрүңөн кымбат. Ошон үчүн ар бир кыргыздын бир тал кыргыздын эркегинин өмүрүнөн кымбат. Көрдүңбү? Ошондой ошо дух келгенде ал айтып атпайбы, коркпой калат. Жанагы кээ бир тарыхта айтып атпайбы, жанагы кылкылдаган кол турса, жанагы бир эле ат жан чыгып ошого кетип атпайбы. Бул болсо бул кыргыз эле болот деп атты да. Ал артында колдо турса, тигилер көргөн жок, жалгыз жинди болду депчи. Көрдүңүзбү? Көрдүңбү, ошондой бир эмелер бар. Мунун түбүндө ошол бар. Митингде делечи агай, ок жаадырып атып атса деле биз отко кошо чыкып атпайбы? Ал дух бар да, кан козголуп кетти. Ал өлүмдөн коркпойт. Ал мисалы качып кеткенден да коркот. Качып кетип шерменде болуп, андан көрө барып өлөйүн дейт. Кыргызда бар ошол сезим бар да. Ошентип баягы элге журтка, элдин бетин карабай, андан көрө өлөйүн дейт. Окко барып өлөйүн. Чолпонбай барып, Дузотко эмес салып атпайбы? Бул кыргыз эле жасайт мындай нерсени. Агай, ошондочу, азыр уксаңыз, мен азыр элге кыргыздын касиетин, ошол өзүнүн духун, рухун ойготуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Ошону эле айтыңызчы. Эмне кылыш керек? Ошону айтайын. Ар бир эл өзүн сүйүш керек. Кыргыз экенин таанып, ошону сүйүш керек. Кыргыз деген нерсени биринчи орунга коюш керек. Улуттун асылдуулугун сактап калыш керек. Башка элдин жөө жомогун токтотуш керек. Башка элдин маданиятын сыйла, бил, бирок сен өзүңдүн маданиятыңды, өзүңдүн дүйнө таанымды, өзүңдүн колоритиңди, өзүңдүн кыраатыңды ордуна кой. Башка маселе жок. Эң биринчи кыргыздын маселе кыл. Мына венгерлер көрдүңбү? Венгер тили үчүн дейт, байлар байлыгын койгон, бай жоктор башын сайган дейт. Ошон үчүн венгер тили азыр англис тилинен мындай тең атан өйдөрөөк турат дейт. Көрдүңбү? Тилге эле ошондой мамиле кылып атат. Ар бир эл, көрдүңбү, мына чечендер эң биринчи чечен дегенди ордуна. Мен Кытайда бир жыл эң биринчи Кытайдын кызыкчылыгын биринчи орунга койгон. Калган кызыкчылык кеп да кылбайт. Көрдүңбү? Кытайда жүрүп, Кытай митип отурат, сен жанында Кытай митип турат. Ал өзү ошол мамлекеттин ээси, мен Кытаймын деген сыймыктанат. Мынтип турат бекен, э? Ал мисалы бир мамлекет болуп кармашып кетсең, полиция келип сени камайт, сурабай туруп сени камайт. Ар бир мына орустар деле ошондой. Аны бизди көрүп, мына улутчул деп атпайбы? Аны сенин эмеңе жооп берейин. Улутчул болушубуз керек. Улутчул деген ошол бул асыл адам. Ошол элин сүйгөн. Ал сен өзүңдү сүйбөсөң, элиңди сүйбөсөң, башка элге сен жакшылык кылбайсың. Ошону билиш керек да. Эң улутчулдар мына жанагы Төлөгөн Касымбек акы жанагы Жалилса улутчулдар. Касым Тыныстанов, Жусуп Абдырахманов жанагы бүт бар улутчулдар. Бул асыл адамдар. Мен айтып атам, мен улутчул боло албайт атам. Улутчулдар көбөйсө, анда биз бателон болобуз. Мен сенин сөзүңө жооп берем. Улутчул болушубуз керек. Улутту сүйүшүбүз керек. Башка маселе жок. Башка эмени айтпай эле койгом, кереги деле жок ал. Керемет агай. Ыраазымын. Көкүрөгүм тойду. Кудайым буйрса, биздин көрөрмандар дагы аябай жактырды болуш керек. Силерге агам экөөбүз уруктан сээп койдук. Эртеңки күнү өнөт го, агай? Ал баягы кыргыздын канында бар дейт. Ошон үчүн бул тамга белгиледи көргөндө бул өзүн мен киммин? Кыргыз турбаймынбы? Кокуу деп баягы. Ошол эле сезим козголсо эле болду, башка маселе жок. Бүгүн козголдукпу, агай? Кичине козголсам да, бир кичине козголсо ошол мен анда аябай сүйүнөм да, анда менден өткөн бакыт жок.
сонун агайым. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн бир өзгөчө, бөтөнчө адам менен маек кылдык. Чынында эле баягы кыт кылып уюта турчу сонун сөздөр болду көкүрөккө. Анан силерге жакты деп ойлойм, комментарийге жазып, жана каналыбызга катталып койгонду унутпаңыз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.